Урматбек Муслимович, чаткалда мына депутаттар көтөрдү азыр. Эти Бакыр Терексай деген алтын кен казган компания, мына Руда чыгарган. Айылдын үстүнө видеолор турат. Айылдын үстүндө кече жардырууларды уюштуруп, натыйжасында мектептин үстү кулап түштү. Окуучулар мына ооруканага чейин барды, мугалимдер. Ошону өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин караган эмессиңерби? Мектеп авариялык абалда болсо, кече ошол жерде күндүз жардыруу болуп атса, эмне үчүн ал Эти Бакыр Терексайдын ишмердигине текшерүү болгон эмес, анткени элдер абдан көп жолу кайрылыптыр да. Ошол жерде жардыруу уюштургандан кийин жана мектептин үстү кулап түшүп атат окуучулар окуу убагында. Ошол айылдын четинде мына жакын көрүнүп турат 500 метр. Ошол жерде эмне ошондой жардыруу иштерин уюштуруп, кендерди каза берсе болобу? Эми аны Жанарбек Кубаныч, ал боюнча атайын тиешелүү орган бар. Геология, госгеология деген. Ошолор контролдоп, ошолор көзөмөлдөйт. Мектеп боюнча 2021 жылы биздин тиешелүү мекемелер текшергенбиз. Текшерүү жүргөн, өрт коопсуздугун сактоо боюнча ал жерде эч кандай авариялык акыбалда болгон эмес ал мектеп. Ал мектепти биз 2021 жылы дагы октябрь айында бүт республика боюнча ошо инвентаризация кылып, кооптуу мектептерди текшерип чыкканбыз. Ал жерде дагы ал мектеп кооптуу деп табылган эмес. Жанареки жардыруу боюнча биз жаңы уктук, ал боюнча жардыруу иши жүргөн боюнча мен ушул эки бүрүсү күнү мен ошо чоң алайда болом. Жеринен дагы өзүм барып таанышып, анан кошумча маалымат берейин. Ал боюнчачы. Жок, бул чоң алайда эмес, бул чаткалда болуп атпайбы? Чаткалда, ошо чаткалда айтып атам мен. Мен ошо чоң алайга поездкам бар, ошонун алкагында мен тигиреки кайрылып, ошол эки ишти жеринен да көрүп тааныштабыз. Мына президенттин өкүлү урматтуу Алмаз Акынжанович, айыл турат, айылдын үстүндө жакын жерден кенди жардырып, казып, чаңытып Эти Бакыр Терексай. Бүт ошол мектепти кече кулап калышына алып келди. Ошолорду сөзсүз жооп берип, текшерип чыгыш керек. Рахмат.